Жергебиздеги урунтуу окуялар жана көрүнүштөрдү камтыган өлкөдөмө маалымат программасы назарыңыздарда. Студияда мен Нургүл Курманалиева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолунун курулушу маанилүү долбоор. Бул багытта мамлекеттер ортосунда макулдашууларга кол коюлду. Элдик курултайга даярдыктар башталды. 25 ноябрда өтүүчү элдик курултайга атайын уюштуруу комитети түзүлүп, делегаттарды шайлоону уюштуруу маселелери жергиликтүү кеңештерге милдеттендирилди. Бул өтө маанилүү курултайдын болушуна мен аябай макулмун. Жалпы республика аймагында улуттук тазалык күнү өтөт. Облуста жарлыкта белгиленгендерди ишке ашыруу аракети күч. Ошолорду уюштуруу үчүн Кабминден атайын жардам берилип атат. Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин аянтчасында Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлиги, Өзбекстан Республикасынын транспорт министрлиги, Кытай эл республикасынын өнүгүү жана реформа боюнча мамлекеттик комитетинин ортосунда Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолунун курулуш долбоору боюнча кызматташуу боюнча макулдашууга кол коюлду. Документте Кыргыз Республикасынын аймагындагы Тилкеде Тургарт арпа макмал Жалалабад каттамынын бириктирилген варианты боюнча Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун техникалык, экономикалык негиздемесин ийгиликтүү бүтүрүүгө биргелешип көмөк көрсөтүү каралган. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу Кыргыз Республикасынын транспорт тармагындагы маанилүү долбоор болуп саналат. Жаңы темир жол коридору Евразиянын континенталдык көпүрөсүнүн түштүк бутагы болуп, түштүк чыгыш, батыш Азия, жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө жол ачат. Бул каттам Кытайдан жүктөрдү Кыргызстанга, ошондой эле Борбордук Азия жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө, анын ичинде Туркия жана Евробиримдикке жеткирүүнү камсыздайт. Өзбекстандын Самарканд шаарына болгон иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен Орусия президенти Владимир Путин жана Ирандын президенти Сейед Ибрахим Раиси менен жолугушту. Анда өлкө лидерлери саясий, соода-экономикалык жана башка тармактарда эки тараптуу кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттарын талкуулашты. Эки жана көп тараптуу өз ара аракеттенүүсүнүн актуалдуу маселелери, түрдүү тармактарда өз ара пайдалуу байланыштарды өнүктүрүүнүн абалы жана келечеги тууралуу сөз болду. Эске салсак, Садыр Жапаров Өзбекстанга Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышуу үчүн барган. Кыш босогого жакындаган сайын ага карата даярдыктын талаптагыдай болушу башкы маселе экени талашсыз. 42 миңге жакын калк жашаган калааны жарык жана жылуулук менен камсыз кылуу Нарын шаардык электр тармактар ишканасында бул жаатта абал кандай? Жапара Садыкказиева билип келди. Крокодилин илип салып. Нарын шаардык электр тармактар ишканасынын электр эпкери Эржан Асхатбек уулу кесиптештери менен бирге шаардын Москва чөлкөмүндөгү чубалгыларды жаңыртууда, калкты сапаттуу жарык жана жылуулук менен камсыздоо үчүн жаңы заманбап электр зымдары коюлууда. Бул өзүн көтөрүүчү зымдар. Бул зымдын артыкчылыгы шамалга, жаратылыш кырсыктарга, майда чүйдө жана зымпымдар чабышкан, ушундай замкание болгон жана короткийлерге бул өзүнө өзү туруштук берчү зым. Мунун сыртында изоляциясы бар, ачылбаган, катуу изоляция. Кала боюнча жалпы 11 миңден ашуун абонент бар. Аларды электр энергиясы менен камсыз кылууда 332 көмөкчү ордоо менен бирге 300 чакырымга чукул аба чубалгы кызмат кылат. Мезгилдин талабына жараша атайын долбоордун алкагында калаанын айрым конуштарына жаңы чубалгылар тартылып, акылдуу эсептегичтер орнотулууда. Жалпы Нарын шаарына акылдуу электр эсептегичтер коюлуп атат. Бул электр энергиясын үнөмдөө, кардарларга сапаттуу жеткирүү. Азыркы учурда кардарларга коюп кеткен электр эсептегичтер үнөмдөп жакшы пайдаланылып атканына байланыштуу кардарлар ыраазычылыктарын билдирип атышат. Эч кандай каршылык жок. Жалпы Нарын шаарына акылдуу электр эсептегичтер коюлуп бүтөт. Электр энергиясына потеряга жол бербейт. Электр энергиясын сапаттуу жана үнөмдүү жеткирүү жалпы кардарларга. Учурда шаар боюнча 4 миңден ашуун абонентке акылдуу эсептегичтер орнотулду. Мындай кадам энергетика тармагындагы абалды жөнгө салууга өбөлгө болууда. Мындан улам кардарлардагы туура түшүнүү менен кабыл алышууда. Бул жакшы деп мактагандан ошо коюп атсаңыз, эми жакшы болсо болду. Буюрса
кышында энергияны үнемдеп берет деп атат. Бул үйдө мен кышкысын көмүр жакчымын мурун. Светке кичине көбүрөөк кетчү эле, анан светке экономдоп көмүр да жакчымын, свет да жагып коюп турчубуз кичинеден кошуп. Анан эми кышында буюрса да көрөбүз да канча көмүр, канча свет кетет. Күз-кыш айларына сапаттуу электр энергия менен камсыз кылуу максатында каладагы бардык көмөкчү ордондор оңдоодон өткөрүлүп, учурда даярдык сабында турат. Эбер проекттин негизинде күз-кышка даярлык боюнча быйылкы жылга 48 километр аба чубалыгыны сип кабелдик чубалга өткөрүш керек болгон болсо, бүгүнкү күндө 40 километрин тартып аяктадык. Октябрь айы менен калган 8 километрин тартып толугу менен аяктап аткарып бүтөбүз. Андан сырткары бул бүгүнкү күнгө 4102 акылдуу электр эсептегич орноттук. Бунун максаты элге сапаттуу электр энергия менен камсыздап, үзгүлтүксүз электр энергия берүү максатында жумуштарыбыз ишке ашырылып жатат. Нарын шаарынын калкынын жай мезгилиндеги 1 айлык керектөөсү 4,5 киловатт-саат электр энергияны түзсө, кыш айларында 30 000 киловатт-саатка чейин жетет. Чапара Садыкказиева, Бакыт Самсахунов, Өлкө Деми, Нарын шаары. Ушул жуманын ишембисинде жалпы республика аймагында улуттук тазалык күнү өтөт. Президент Садыр Жапаров 6 сентябрда кол койгон жарлыкка ылайык жыл сайын сентябрь айынын 3 ишембисинде кеңири коомчулуктун катышуусунда аймактарды таштандылардан тазалоо акциясы уюштурулуп турат. Нарын облусунун аймагындагы тийиштүү мекемелер жарлыкта белгиленгендерди ишке ашыруу аракетин көрүп жатышат. Сөз кабарчыбызда. Шаардын борбордук жана ички көчөлөрүн аралап бассаң, арыктарда, жолдордо жана көп кабаттуу турак үйлөрдүн маңдайында мындай акыр-чикир таштандыларды көп эле кезиктиресиң. Албетте, тийиштүү кызмат шаардын тазалыгына кам көрүүдө, бирок таштанды таштоо маданияты шаар тургундарынын жана ага келген коноктордун жоопкерчилигинде болушу керек. Бул көйгөй калаада гана эмес, айыл аймактарда да бар. Таштандылар жарандардын ден соолугуна, айлана чөйрөгө, анын ичинде жер ресурстарына, сууларга, токойлорго, абага, өсүмдүктөргө, ошондой эле жаныбарлардын жашоо чөйрөсүнө терс таасирин тийгизген орчундуу маселеге айланды. Ар ким ар кандай мамиле кылат. Урналар бар, эми урналарда толук эмес, негизи мэрия жакка дагы айтылыш керек. Тротуарларында аралагында эч урналар жок болгондуктан окуучулар жана мороженыйдын эмелерин, кабыктарын арыктарга эле таштап кетип атат. Ушул көйгөйлөрдөн арылуу максатында өлкө башчысы улуттук тазалык күнү жана 2023-2025 жылдар мезгилинде тиречилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктураны түзүү боюнча иш аракеттер планы жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык айлана чөйрөнү коргоону камсыз кылуу, жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, ошондой эле санитардык жана экологиялык кырдаалды жакшыртуу жаатындагы саясат ыраттуу ишке ашырылат. Билесиздер, туристтер алыскы жайыттарда жайлоолорду эс алышты. Ошолорду дагы уюштуруп тазалоо иштерин жүргүзгүлө деп. Андан тышкары ошолорду уюштуруу үчүн Кабминден атайын жардам берилип атат. Ушу Күйчү Майланын жардам берип, алыскы жайлоолорду, алыскы ошол туристтер каттаган аймактардын тазалоо боюнча да иштер жүргүзүлүп атат да. Эми калктын экологиялык маданиятын жогорулатуу, ошондой эле айлана чөйрөнү коргоо, жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана тиречилик калдыктарын иштетүү, анын ичинде катуу тиречилик калдыктарын өзүнчө чогултуу чөйрөсүндөгү укук бузуулардын алдын алууга өзгөчө көңүл буруу менен кеңири масштабтуу пропагандалык ишти уюштуруу боюнча иштер күчөтүлөт. Акцияга бардык каалоочулар катышып, өз салымдарын кошсо болот. Элибизге кайрылуу бул ошо жалпыңыздар жалпы катышып, ушул нерсеге көңүл коштук кылбастан ар бирибиз катышып, бул нерсени адатка айландырып алсак дагы, балким бул мамлекетибизге чоң салым деген үмүттөбүз. Президент кол койгон жарлыктын алкагында шаарлардын мэрлери, айыл аймактарынын башчылары 2022 жылдын 31 декабрына чейин аймактарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты жана тартипти сактоо эрежелерин иштеп чыгуулары керек. Гүлзат Мокенова, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары.
Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен уюшулган социалдык келишим долбоорунун негизинде Жумгал районунда 50 үй бүлөнүн ар бирине 100 000 сомдук сертификаттар тапшырылды. Райондогу 13 айыл аймагынан балдарына жөлөк пул алган 90 үй бүлө долбоорго катышуу үчүн атайын бизнес план жазган. Аларды комиссия карап чыгып, 50 үй бүлөнүн долбоорун колдоо тапты. Эми алар бул каражатты туура колдонуп, чакан ишкерлик менен пайда табууга далалат кылуулары зарыл. Кафе чайын деп эле айылга инвентарларды алдым, газын алдым, стулдарын алдым, бир морозильник алдым, очок салдырып алдым. Калган эме куруу мен өзүмдөн өздүк салымым болду да. Азыр болсо Кудайга шүгүр, уже иштетип алдым. Май айынан баштап иштеп, заказдарды кабыл алып атам. Жумгал району тоолуу район болгондуктан 41 долбоорду мал чарбачылыгы боюнча бизнес план жазышты. Анын ичинен 7-өсү тигүүчүлүк боюнча тигүү машиналарын алууга, бирөө болсо соода түйүнүн ачат элем деп жазыптыр. Бирөө болсо ошо самын иштетүүгө бир комната куруп ошо самынды иштетет элем деген курулуш иштерине жазыптыр да. Ошону менен 50 проектибиздин бүгүн сертификаттары тапшырылды. Жыл башынан бери Нарын району жана Нарын шаары боюнча 26 табигый кырсык болгон. Анын кесепетине 8 миллион сомго жакын чыгым келтирилген. Анын 19-у өрт кырсыгы. Мындан сырткары 2 жаш жеткенчек Нарын дарыясына түшүп кетип каза болгон. Мына ушундай кырсыктардын алдын алуу үчүн 5 октябрь кырсыктардын тобокелдигин азайтуу күнү деп белгиленет. Анын алкагында калкка жаратылыш кырсыктарынан сактануу жана алдын алуу боюнча иш-чаралар уюштурулат. Бул жолу Жамбылак айылындагы мектепте өттү. Жер титирөө катталып, анын кесепетинен мектеп ичинде өрт чыкты. Тез аранын ичинде окуучулар сыртка чыгарылды. Мектептин жалпы жааматы окуучуларды белгиленген убакытта жетишип, балдардын саны такталды. Жолдош директор рапорт берүүчү Биримкул кызы Айжамал классында 11 окуучу бардыгы толук чыгышты. Бирок 4 окуучу айттырбай келген табигый кырсыктан ар кандай жаракат алып, мектеп ичинде калып калды. Аларды аман алып калуу үчүн өрт өчүрүүчү жана тез жардам кызматтары чакырылып, куткаруу иштери башталды. Биринчи жардам көрсөтүп жаткандардын катарында Асема Ташболотова дагы бар. Ал мектептеги жарандык коргонуу топтун мүчөсү. Биз открытый переломго биринчи жардам көрсөткөндө шакшак койдук. Шакшак коюп, бекем таңып, анан скорый помощька бердик. Ал эми открытый ранага болсо, биз тампон коюп, бинт менен таңып, биринчи жардам көрсөтө алдык десек болот. Бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын шаары жана району боюнча бөлүмүнүн кезектеги окуу машыгуусу болду. Жаш өспүрүмдөргө табигый кырсыктардан коргонуунун практикалык көрүнүшү көрсөтүлүп берилди. Муну менен кырсыктардын тобокелдигин азайтуу максаты көздөлгөн. 5 октябрь Кыргыз Республикасынын кырсыктардын тобокелдигин азайтуу күнүнө жараша иш-чара өткөрүп жатабыз. Баары өз убагында балдар эвакуацияланды. Андан тышкары баягы кырсыкта калып калган бир 4 окуучубузга өз убагында куткаруучулар келип, жардам көргөзүп, алып чыгып, ушул Кызылай коомунун кызматкерлерине жана райондук медицина кызматкерлерине өткөрүп беришти. Окуу машыгуу Кызыл Жармай коому менен биргеликте уюштурулган. Республика боюнча 900дөн ашуун мектепти камтыган коопсуз мектеп долбоорунун алкагында мектеп окуучулары үчүн кырсыктардан коргонуу боюнча жана биринчи жардам көрсөтүү окуулары уюштурулуп келет. Бул балдардын коопсуздугун камсыздап, кырсыктын кесепеттерин азайтууга шарт түзөт. Ушундай долбоорлорду биз токтотпой эле дайыма бул сабактар программасына киргизип туруш керекпиз. Себеби деген бизде деле титирөөлөр болуп атат, селдер болуп атат. Өрттөн мындай кантип өзүн өзү сакташ керек. Ушундай нерселердин баарын биз балдарга дайыма үйрөтүп туруш керекпиз да. Баш. Андан соң окуучулар үчүн табигый кырсыктар туурасында маалыматтар берилип, андан коргонуунун жолдору айтылды. Эң кызыгы жогорку класстын окуучулары арасында куткаруучулардын кийимин тез арада кийүү сынагы уюштурулуп, анда талапка ылайык убакытта кийип жетишкен балдарга белектер ыйгарылды. Бүгүн МЧС келди, мага жакты, кийимдерин кийип көрдүм. Оңой көрүнгөнү менен кийгенде татаал экен, аябай. Мага баары жакты, кызыктуу болду. Келечекте мен адамдарга жардам бергим келет. Өзүбүз ошо
өрттөн сактануу ошолорду үйрөнүп алдык. Адамдарга жардам берүүнү да учениялар өттү. Бул жерде кийимдер жеңил көрүнгөн менен кийинүү оор экен. Өзүңдү эр жүрөк сезимдери болот экен. Нарын шаары жана Нарын району боюнча жыл башынан бери 26 табигый кырсыктар катталып, андан 8 миллион сомго жакын чыгым келтирилген. Анын 19-у өрт кырсыгы. Ошол эле учурда 17 куткаруу иштери жүргүзүлүп, өздүк курамдын жардамы менен 12 миллион сомдон ашуун каражат сакталып калган жана 2 жаран куткарылган. Гүлнара Туратбекова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын району өлкөдөмү. Мамлекет башчысынын жарлыгына ылайык 25 ноябрда өлкөдө элдик курултай өтөт. Бул үчүн атайын уюштуруу комитети дагы түзүлгөн. Коомдук өкүлчүлүктү жыйынга делегаттарды шайлоону уюштуруу маселелери жергиликтүү кеңештерге милдеттендирилген. Ага даярдыктар тууралуу кененирээк кабарчыбыз Нооруз Абылаев айтып берет. Жакшы курултай өзүнүн жыйынтыгын берди. Эмгекчил айылынын мурабы Жумабек Кутуев элдик курултай өтөөрүн угаар замат жергиликтүү кеңешке келип маалымат алууда. Айылдагы көтөрчү көйгөйлөр арыбын. Анын бири сугат суусуна болгон маселе. Каарманыбыз мүмкүнчүлүк болуп барып калса мелеттеги дыйкандардын маселеси чечилет эле дейт. Айылда канал, суу маселелеринде көйгөйлөр көп айылда. Ошол көйгөйлөрдү чечкенге ушу курултайга барсам, ушу көйгөйлөрдү көтөрүүнү ниетим бар эле. Ошо айылда бизде кайрак жерлер көп болуп атат, ошол кайрак жерлердин маселелери толугу менен чечилип бүтөт эле. Суу көйгөйү элдин аябай чоң көйгөйү болуп атпайбы азыр. Ошол көйгөйлөр толугу менен чечилбесе 70-80% чечилип бүтөт деген ниеттемин. Жергиликтүү курултайга делегаттарды шайлоону уюштуруу маселелерин жергиликтүү кеңеш тарабынан милдеттендирилген. Алар ушул тапта уюштуруу иштерин баштады. Тагыраагы жергиликтүү кеңештеги депутаттардан жана активисттерден түзүлгөн комиссиянын курамы калың элди кыдырып, элдик курултайга делегаттарды шайлоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүшмөкчү. Мурун болсо ошо укпай эле барып келгенди, укпай калчу да. Курултайга барып келгенде укпай калчу. Ичинен эле барып кел, сен барып кел болуп эле кетишчү экен эми. Азыр эми биз болсо ошондой 5 жумушчу топтон түздүк. 5 кишиден 5 киши 40 киши топтойбуз, 40 киши дагы 40-ын айтат дегендей кенен кесир маалымат барып келүүгө жакшы шарт түзүлөт. Анан ошонун ичинен бир 2 кишини жакшы дайындап туруп анан узатабыз. Курултайга катыша турган делегаттарды эл өзү тандайт. Жергиликтүү бийлик айылдык кеңеш делегаттарды тандоо боюнча жыйындарды уюштуруп берүүгө гана милдеттүү. Аны менен катар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү делегат боло алышпайт. Андан тышкары мурда соттолгон адамдар болсо, же болбосо сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп табылган болсо, булар дагы делегат болуп шайлана албайт. Андан тышкары делегат боло турчу адам бул чет өлкөлүк жарандыгы болбош керек. Ушундай бир айрым чектөөлөр бар. Ал калганын болсо, бул чектөө жок. Калган маселелер боюнча, мисалы үчүн, ар бир жаран жергиликтүү жамааттын мүчөсү курултайга келип шайланууга жана шайлоого укуктуу. Курултай бул көп жылдардан бери кыргыздар, анын ичинде мен дагы ошо колдоп келгем, курултай керек. Бийлик менен элдин ортосундагы көпүрө бул сүйлөшүү, кандай бийликте кемчиликтери бар, кандай эл, кандай системада жашашыбыз керек. Бул ошо багы пикир келишүүгө болгон жолдун бирөө да. Менин оюмча бул курултайда дагы жакшы ой пикирлер айтылыш керек. Албетте кайсы бийликтин тармагында коррупция болуп атат. Ошолорду ачык айтып, аларды кантип түздөйбүз, кантип оңдойбуз дегенге мүмкүнчүлүк берилет го деп ойлойм. Албетте эл чечкен жакшы да. Эл менен элдин ичиндеги нерсени жогору жак тиешелүү жактарга жеткирип туруу
депутаттарға қарағанда ошо курултайга делегат болгондордон батыраак жетет го деп ойлойм менин оюмча. Бул өтө маанилүү. Курултайдын болушуна мен аябай макулмун. Өлкө башчысынын жарлыгына ылайык элдик курултай 25 ноябрда Бишкек шаарында өткөрүлөт. Ал 2 этап менен ишке ашырылат. Биринчи этап менен жергиликтүү курултай чакырылып, делегаттар шайланат жана анда мандат алган делегаттардын катышуусу менен элдик курултайдын өтүүсү камсыздалат. Нооруз Абылаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. Өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салым үчүн бир катар инсандар мамлекеттик сыйлыктарга ээ болушту. Алардын катарын Жумгал районунун Көйгөй айылынын тургуну Шейшенбек Токтоналиев толуктады. Сыйлык ээсинин бейнесине Мирбек Асаналиев баш баккан. Жумгал району Көйгөй айылынын тургуну пенсионер Шейшенбек Токтоналиев азыркы учурда ардактуу эс алууда. Өмүрүн айыл чарбасына арнаган инсан буга чейин бир катар мамлекеттик сыйлыктардын ээси болгон. Эми минтип өлкө башчысынын колунан айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер ардак наамын алды. Азыркы президентке, өкмөткө абдан чоң ыраазымын да. Мен үчүн абдан чоң сыйлык. Анткени буга кыйын да эме, эмгегиңди көрсөтө билишти керек. Анан неме ушул кишинин колунан момундай сыйлыкты алганыма мен чексиз кубанычтамын. Каарманыбыз катардагы эсепчиликтен партиялык советтик чарбалык кызматтын жетекчилигине чейин көтөрүлүп, учурунда совхоздо берилген планды ашыгы менен аткарып, Борбордук комитеттин чечими менен Ташкенттеги жогорку партиялык мектепке билим алууга жиберилген. Кийин мектепти кызыл диплом менен ийгиликтүү аяктап, өлкөнүн айыл чарбасын көтөрүүгө салым кошкондордун катарын толуктаган. 1984-жылы ушул Көкөмөрөн совхозу ар бир үйдөн 3900 килограммдан сүт, ар бир койдон 3,9 килограммдан жүн алып, мамлекетке сатуу айыл чарба операциясы толугу менен ашык аткарылып, 2 жылдан кийин Ташкент шаарында жогорку партиялык мектепке окууга жиберди. Бул дагы ошол мен өзүм ойлойм, ушул өзүмдүн өмүрүмдөгү иштеги эң биринчи жетишкендик деп ойлойм. Эмгек жолун ат башы жергесинде кызмат өтөөдөн баштап өз мезгилинде айыл чарбасын көтөрүүдөгү зор салымы үчүн өкмөттөн биринчилерден болуп кызматтык унаа алган. Кийин Түгөлсай айылындагы большевик совхозунда директор болуп көп жылдар бою эмгектенип, 2001 жылы айыл өкмөттүн башчысы катары 3 чакырылышта тең кызмат өтөгөн. Мына ошол жылдары 54 айыл өкмөттүн ичинен мыкты айыл өкмөтү аталып, өкмөттүн сыйлыгына татыган. Каарманыбыздын дагы бир эмгеги бул кант кызылчасын Жумгал жергесинде алгачкылардан болуп эгип, андан мол түшүм алууга жетишкен. Мына могу эрекинде мен завайт эткен тиги немеси кант кызылчанын салмагы, анан тиги кант заводуна тиешелүүсү, аларда переработка тыгылат экен, анан мага тиешелүүсү, анан жанагы сахарлуулук деп коет экен, сахарын истеген. Бул өзү Казакстан бөлөк республикадан келгендер 10-12% кene. А меники 17-18% болбоду. Ошонусу кызык экен. Ашкам экөөбүз тааныш болгонубузга 52 жыл болду. Экөөбүз группалашпыз. 50 жылга жакын чогуу жашап келатабыз. 5 балабыз бар. Анан эми ушул эмгегини түзүргө деп ойлоп атам. Эми ак жолтой сыйлык болуп, бала акыраман болуп, ушул балдарга дагы жугуштуу болсун. Коомчулукта өлкөгө ак ниет кызмат өтүп, мамлекеттин өнүгүшүнө олуттуу салым кошкондордун эмгеги калыс багланып, мамлекеттик сыйлыктар туура тапшырылды деген ой пикирлер арбын. Учурунда жогорку партиялык мектепте бирге окуган замандашы Каарманов тууралуу төмөндөгүлөрдү баяндайт. Шейшенбек Токтоналиев экөөбүз 76-жылдан бери чогуу иштеп, ар түркүн партиялык, советтик, чарбалык деген кызматтарда жакшы билем. Кандай иш болбосун тынымы жок. Абдан жоопкерчиликтүү, анан уяттуу мамиле жасайт да. Мен кубанычтамын абдан, ушул адамыбыз Жумгалдын жакшы жигиттеринин бири. Азыр эми Адил Аксакал болуп калды. Ушундай сыйлык алганына чын жүрөктөн ыраазыбыз. Жумгал районунун 5 тургуну жогорку мамлекеттик сыйлыктарга ээ болушту. Ак эмгектин үзүрү эртеби кечпи кайтып, эми мындан аркы аракет дагы өлкөнүн өнүгүшүнө, келечектүү жаш муундун тарбиялануусуна жакшы өбөлгө болот. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району.
Түптөлгөнүнөн ушул күнгө чейин 7000ден ашуун окуучуну уясынан учурган Нарын шаарындагы номер 2 Валерий Чкалов атындагы мектеп гимназиясына 90 жыл. Кылымга тете тарыхы бар билим уянын 90 жылдык мааракеси уюштурулуп, ага бүтүрүүчүлөр жана чет өлкөдөгү кызматташ мектептердин өкүлдөрү чакырылган. Анда билим очоктун жетишкендиктери жана алдыдагы максаттары тааныштырылды. Кененирээк кабарчыбыз Эсенбек Сталбек уулу айтып берет. Мектеп гимназияны мындан туура 52 жыл мурун аяктаган Замир Эралиев учурда өлкөдөгү алдыңкы кино режиссерлордун бири. Айтымда анын бул кесипке келүүсүнө жана талантынын ачылышына кезегинде ал билим алган мына ушу номер 2 Валерий Чкалов атындагы мектеп гимназиянын мугалимдеринин көмөгү чоң. Мен эң сүйүнгөнүм, кубанганым Владимир Филиппович, мен эмне десем ошонун баарына макул болчу да. Мисалы музыкалык аспаптар керек болду, баарын алып берди. А бизде ошондо ансамбль болду. Биз ошол ансамбль менен мени эле классташтарды мырдап, кадимкидей актер болуп, бар ойноп, кичинекей спектакльдерди, скетчтерди ойноп, биз көп концертти берчү. Кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал илимпоз, профессор, докторлорго А деген арипти тааныткан мына ушу мектеп гимназиянын түптөлгөнүнө быйыл туура 90 жыл толду. Алгач орус түзөн мектеби болуп, кийин 1932 жылдан тарта 7 жылдык мектеп катары билимге, илимге суусаган жаштарга илимдин алгачкы сырларын ачкан мектеп кылымга тете карт тарыхты артка таштап, азыркы күндө да алдыга умтулуу менен өз ишин улантууда. Тагыраагы акыркы жылдары мектеп жамааты билим сапатын көтөрүү жана дүйнөлүк стандарттар менен окуучуларга билим берүү багытында бир катар чет элдик мектеп гимназиялар менен кызматташып, тажрыйба алмашып келет. Бир эле жерде казанда кайнай бергенде адамдарга да өнүгүү аз болот экен, ошон үчүн биздин балдар ушу башка мектептер, башка Россия Федерациясынын мектептери менен, Германиянын мектептери менен алака түскөндө булардын эң башкысы кругозорлор өсөт, дүйнө таанымы кеңейет экен. Карт тарыхты артка таштаган билим уя учурда билим сапаты боюнча республиканын алдыңкы мектептерин катарын толуктайт. Тагыраагы артта калган окуу жылынын жыйынтыгы менен билим сапаты 80% түзгөн. Мугалимдер STEM программасы менен иштешет, инновационный методдор менен иштешет. Началка болсо окуу керемет менен окушат балдарды. Болушунча билим деңгээлин тереңдетип окутканга биздин мугалимдер аракеттерин көрүп жатышат. Мына ушу даңазалуу мектеп гимназиянын юбилейлик мааракесине бүтүрүүчүлөр, ата-энелер жана кызматташ мектеп гимназиялардын өкүлдөрү чакырылган. Алар билим очоктун жетишкендиктери жана алдыдагы максаттары менен жакындан таанышышты. Школа носит имя легендарного. Мектеп айтулуу учкуч Чкаловдун атын алып жүрөт. Ага жараша мында билим алган окуучулар жаңы бийиктиктерди, жаңы мейкиндиктерди багындыра алат деп ишенем. Мен бардык окуучуларды жана мугалимдер жаамат чын дилимден куттуктайм жана жаңы баскычтарды жакшы ийгиликтерди каалайм. Школьникам, учителям, всем, кто создал и хранил эту школу, новых прорывов и новых успехов. Иш-чара атайын даярдалган концерттик программа менен коштолду. Анда окуучулардын аткаруусундагы ыр-бийлер жаңырып, келгендерге өзгөчө маанай тартууланды. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Өлкөдеми, Нарын шаары. Бүгүнкүгө үлгүрүп айткан кабарлар мына ушулар болду. Биздин программаларды жана жаңылыктарды Facebook'тагы Нарын медиа борбору, Instagram'дагы Нарын медиа лайф жана YouTube'дагы Нарын ТВ каналынан көрсөңүздөр болот. Баракчабызга катталып, лайк басып, ой пикир калтырыңыздарды унутпаңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта.